лотерея жүргүзүп аткан шылуундарга дагы кандай чаралар көрүлөт? Ты мой рай, и пути назад нет. Я не ищу в этом мире чудес. Самара Каримованын тиешеси барбы бул ишке? Өзүнүн актан жасап атканы бул аныкталып атат. Эхей, ассаламу алейкум, атпатпа! Барсбек Батыралиев. Ал акчаларды каяктан аласыңар ушунча машинаны? Адамдар азыр бир машина ала албай өмүр бою иштегендер бар да. Биринчиден туугандар, биздин бул турдун эң главный BMW X5 2019 жылғы. Бұл ойында главный байге туғандар Lexus 470 GX. Тийиштүү уруксат кагазыңыздар жок болсо, анан мындай жоопкерчиликтен коркпой эле уюштуруп атасыздарбы? Ошол спонсорлорубуз документ турлайбыз деп чуркап, налоговойго барып башка кылып неме кылды эле, кийин кызалап болуп өткөзө берди, документин даярдап койдук. Ошол ойдон кайра өткөзүп атам. Бул нерсе туура эмес го, биз деле айгак жактан бир иш кылыш керек болуп эле өткөзүп атабыз. Мыйзамсыз өткөрүлгөн лотереялардан түшкөн каражаттарын Кыргыз Республикасынын бюджетине кайтаруу. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Эсиңиздерде болсо, буга чейин биз лотерея шылуундары деген аталышта чыгарылыш чыгарганбыз. Анда ушул коомчулукту алдаткан, лотереялык ишмердүүлүктү мыйзамсыз жүргүзүп аткан бир катар ушул шылуундар жөнүндө айтылган. Анын башында ошол Самара Каримованын өткөзгөн лотереясында бир катар мыйзам бузууларды да биз белгилеп туруп тийиштүү кызматтарга бергенбиз. Азыр Кыргыз Республикасынын финанс рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматына кайрадан келдик. Булар кандай иш-аракеттерди жасашты, эмне менен алек болуп атышат, кандай чара көрдү, деги эле биз чыгарган чыгарылыштан кийин кандай иштер жасалды деген суроого жооп алганы келдик. Бизге расмий бул мекемеден жооп келе элек. Ошон үчүн азыр эмне менен алек болуп аткандыгы тууралуу суроолорубузга жооп алалы жүрүңүздөр. Андан сырткары мындан башка дагы баягы ийгилик ТВ, Тумар ТВ, Баткен сыйла, Ош сыйла деген бир лозунгтар менен лотерея жүргүзүп аткан шылуундарга дагы кандай чаралар көрүлөт, эмне менен аларды тартиптейт. Негизи ушул лотерея жөнүндө мыйзамда так даана көрсөтүлүп турат. 20-беренесинде белгиленген да. Эгерде кимде ким ушул мыйзамсыз лотерея ишмердүүлүгүн жүргүзсө, анын мойнуна ошол топтогон каражаттын баарысын кайтартып илип, аны мамлекетке алып, мамлекетке өткөзгөндөн кийин аны социалдык муктаж катмарга, балдар үйүнө, каарылар үйүнө деген ошолордун акчасын ошолорго кайтарып бериш керек. Мыйзам эгер ошол мыйзам иш жүзүндө бүгүнкү күндө реалдуулукта иштей турган болсочу, ошол мыйзамга такап бүгүн бир экөөсүн жоопко тартканда балким ушундай шылуундар козу карындай жайнабай мындай кылып аткан иши жөнүндө бир аз ойлонуп калмак деген суроо өзүнөн өзү жаралат да. Азыр жүрүңүздөр, кандай эмне деп жооп берет, ичинен маалымат алалы. Урматтуу көрөрмандар, ушул жерден учурдан пайдаланып мен рекламалык биздин өнөктөштөрдү да атап кетейин. Эгерде сиздер Орусияда жүрүп тиш ооруп же ушул медициналык кызматка муктаж болуп аткан болсоңуздар, Айдент деген клиниканы сиздерге сунуштайм. Мыкты балдар, мыкты өзүнүн тейлөөсү сиздерге жагат. Номерин калтырып коем, байланышып, тиш ооруган болсо, медициналык кызматка муктаж болсоңуздар, кайрылып бериңиздер. Андан сырткары ошону менен бирге Орусияда жүк ташуу маселесине, Орусиядан жүк алып келем деген болсоңуздар, бардык көлөмдү Зайырбек деген жигит көрсөтүп берет сиздерге. Кыргызстанга 7 дубанга чейин жеткизип берет. Ошону менен бирге Орусияда жана кирди чыкты бүгүнкү күндө документке так болсоңуздар, өзүңүздөргө сак болсоңуздар, Орусияда кенен дем алып, кенен жүрөсүздөр. Андыктан кирди чыкты кызматын Ахмат деген жигит көрсөтөт. Азыр номерлер турат астында, байланышып кайрыла бериңиздер. Ты мой рай, и пути назад нет. Я не ищу в этом мире чудес. Спеш. Онда болгону 1000 сом. Болгону 1000 сом сиздер үчүн 5 автоунаадан 5 электроскутер, бытовой техникалар, акчалай билеттер, туугандар. Байкаңыздарчы. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, Ийгилик ТВ, сизди угуп жатабыз. Ийгилик ТВ сиздер, Ийгилик ТВ. Атыңыз ким? Эстериңиз Бекке угуп жатабыз. Атыңызды сурап албайлыбы? Менин атым Улукбек, сиздин атыңыз? Эмне эле эстериңизде Бекке угуп жатабыз? Лотерея боюнча аты жөнүңүздү айтып жашыруумун, кандай? Азыр мен бияқта телефон берейинчи, 1 минут. Эхей, ассаламу алейкум, атпатпат. Барсбек Батыралиев, TikTok жамааты, ассаламу алейкум, акалар, эжелер. Бүгін Құдайым бұйырса 29 июл жаңы турға старт берердің алдында туран туғандар. Москва шарынан барыңыздарға қайнақ ыстық салам болсын. 2000 ақчаңыздарды қотарып, шында чекті жөн өтсөңіздер, сіздерге билеттер барат туғандар. Биринчиден туғандар, біздің бұл турдың ең главные BMW X5 2019 жылғы қап-қара автоуна. Өзіңіздер білесіздер туғандар 45 000, 50 000 доллардың тегерегіндегі автоуна. Ким ұтса дағын, кимге насип қылып бұйырса дағын туғандар, қаласаңыздар сатасыздар, қаласаңыздар өзіңіздер Барсбектен ұттымелі деп айдап жүресіздер. Андан кейінгісі өзіңіздер біліп көріп жүрген автоуна Lexus 570 автоунасы. Бұл унадағын туғандар арзан машина емес, сатсаңыздар қийлан ерсеңіздерді бүтірет, минсеңіздер бір айғыр мингендей болосыздар. Андан кейінгісі 750i BMW қап-қара түсті черный Pantera, черный Tiger туғандар. Рыночный ценасы 32-33 мың, 30 000-ге ем табасыларға, бірақ оша 32-33-тің тегерегінде тұрған автоуна. Андан кейінгісі Lexus сүйшілердің үшін Lexus NX 300 автоунасы. Ақырқы ең кішкентай автоунауыз Toyota Camry 75 автоунасы. Жалпы 5 автоуна мындан сыртқары 1 миллион ақчылай приз болады туғандар. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, қандайсыз, жақсы? Жақсы, Барсбек Батыралиев пен бұл? Иним, жаңағы сілерден лотереяңар бойынша маалымат алайын дедім біле. Негізі, сұрауыңыз бар бақым, мен ошол жооп берейин. Суроом ошол лотереяңардын лотерея ишмердүүлүгүңөр тууралуу сурап атам да. Москва шаарында уюштурабыз. YouTube'дан билет сатабыз, машина коебуз. Канчадан бери Москва шаарында өткөзөсүң? Москва шаарында мен постоянно өткөргөнмүн, кээде өткөрүп турам да. Канча жол өткөздүң? 4-5 жол өткөргөм. Канча билет сатылды? 4-5 жолунда? 4-5 жол болсо ар оюнда ар кандай болот да. Ошо болжолду канча миңден өйдө сатасың билетти? Болжолду 3 миңден өйдө. Канча сомдон билет баасы? 2 миңден. Түшүнүктүү. Жана көп автоунаалы, 5 автоуналарды коюп өткөзүп аткан силер да, ошол? Ооба мен. Учурда Москвадасыңарбы? Москва шаарында. Ошол өткөзүп аткан ишмердүүлүгүңөр мыйзамдуубу? Мамлекет тараптан уруксат кагазыңар барбы? Жок, уруксат кагаз жок. Уруксат кагаз жок, кантип өткөзүп атасыңар? Ошо Кыргызстандын ичинде аймагында өткөрсө болбойт деген жерин окуганда мана Москвага келип окуп көргөнмүн да бул жактанчы. Ал акчаларды каяктан аласыңар ошончо машинаны? Адамдар азыр бир машина ала албай өмүр бою иштегендер бар да, чет өлкөдө. Биз ал жерде наличка алынбайбыз да. Наличка албайбыз манаканчы. Силердин артыңарда жанагындай бир чоң олигархтар, байлар жокпу? Жок, андай жок. Кантип анан 5 машинаны алып чыгып, кымбат автоунааларды коюп атасыңар? Мыйзамсыз экени го, ал түшүнүктүү. Бирок ошондой болуп атса дагы ошол каражатты каяктан таап атасыңар деп атабыз да. Каражатын биз сразу машиналарды сатып алып туруп анан койбодук. Бул жерде Элдин билетинен сатылып алынган акчаны биринчи ошол машиналарды кантип кимден уруксат алып коесуңар? Биринчи бул жерде өзүбүздүн тааныш акаларыбыз бар, жакындарыбыз бар, ошолордун машиналары бар, перекупщиктери бар, ошолордон алып коюп атабыз да.
Алардан канча аласыңар? Карызга жөн эле сүрөткө тартып алалы деппи? Видеого. Сүрөткө тартып алалы деп эмес, кадимкидей сатып алабыз, вариантка сатып алабыз да. А билет албай койсо эмне кыласыңар элден? Кантесиңер? Билет алып атышат. Мыйзамсыз да биз айтабыз да албагыла билет. Азыр мыйзамсыз, мунун баары алдайт силерди деп. Азыр мен өзүм элге опрос кылайын. WhatsApp'ta ар биринин номери бар да менде. WhatsApp'ta ар биринин номери бар. Мен ошо канча билет сатылган болсо, ошого ылайыкташтырып, ушул жерде токтотуп туруп, оюнду өткөрүп берейин. Акыркы пикирим ошол, элге мен өзүм сөз берген призерди ойнотуп берейин. Мыйзамсыз болсо канча ойнотуп берейин? Дагы деле мындай токтотоюн деген нерсе жокпу сенде? Мен токтотом да, ошо мен токтотом, ушу элден билет сатып алдым менен. Канча билет сатылган? Точно билбейм. Өткөзүп аткан сен болсоң, канча билет сатылган билбесең. Азыр көбүнчө мен телефон берки оюнду телефон менен карабайм да. Сага мамлекеттик ошол Финнадзордон эскертүү билдирүүлөр бардыбы? Жок, эскертүү мага келбеди. Түшүнүктүү. Рахмат мейли. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу Ош Сила жамааты, кандайсыздар туугандар? Бир-бирден лайк бастыңыздар, кеңири отуруңуздар, мен мактана берейин. Туугандар, сурандыңыздар 1000 сомдон эле бул оюнду арзан кылып старт берип атам. Анан бир нерсени айтып кетели. Билеттин баасы 1000ден 5900 адам оюнга катышат. Анан бул оюнда главный байге туугандар Lexus 470 GX 2004-жылкы. Экинчи главный байгебиз туугандар Kia Optima 2019-жылкы машина туугандар, спорт бол. Үчүнчү байгебиз туугандар Honda CR-V деп, бул айш аталарым үчүн коюлган машина. Эркекчесин айтсам, газ бензин сезбейт да, мына таш-паштарды даң-даңдан кете бере турган биздин аталар айдай турган машина туугандар. Газ бензин 2-4 объемдо, чыгарылган жылы 2003. Машина сериси светте, күмүш светте. Муну билесиздер, чоңдор өлө жакшы көрөт. Анан жаштар үчүн Lexus ES туугандар. Машинаны мындай айтканда молодежьдор үчүн эле коюп атабыз. Тың, состояниясы тың туугандар. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум. Бул Канат Орозовпу? Айтыңыз. Менин атым Улукбек. Жок, ким деди? Түшүнбөй калдым. Атым Улукбек. Сиз Алло. Алло. Ассаламу алейкум, жалпы YouTube көрөрмандар, жана ошондой эле биздин 20 автоунаанын катышуучулары. Мекендештер, башында эле айтып кетейин, ушул видеом акырында финалды айтам. Финалды бүгүн белгиледик. Кимде ким билет ала электер болсо, ушул оюнга катышып калам дегендер болсо, билет алып өз ооматыңыздар сынап көрүңүздөр. Главный призде Mercedes Maybach автоунасы. Если бул автоунаны албасаңыздар, 1 миллион акчаны ушул жерге чемоданга, кейске коюп берем. Кааласаңыздар 1 миллион акчаны алып кетсеңиздер болот. 19 дана Devo Matiz, Mercedes 20 машина, үй тиричилине керектүү буюмдар. Бүт бардыгы бар. Үтүгүнөн баштап, кондиционер, холодильник, телевизор, 2-3 түрдөн бүт бардыгыны приздер көбүрөөк болсун деп коюп бердик. Мекендештер, андан кийин 3 электромуравей, электроскутер, мотоблок иши кылса, приздер 180 приз бул оюнга катышты. Билеттин баасы 1000 сомдон, жалпы количество билетибиз 5900. Дада, бул Замирби? Ооба, Замир. Саламатсыңарбы? Салам алейкум. Так, Замир мырза, бул Замир Лото деген сиздикиби? Ооба, биздики. Сиздер Баткенде уюштурасызбы бул боюнча? Баткендебиз, ооба. Бул жана 20 машинаны коюп атыпсыздар го лотерияга. Чынбы ошол? Ооба. 20 машина коюлган. Түшүнүктүү. Канча сомдон билет баасы? 1000 сомдон. 1000 сом? Канча билет саттыңыздар? Азыр 4000ден ашык билет сатылды. 1000 сомдон, Ооба. Түшүнүктүү.
Жанагы YouTube'da жарнама кылып аткан Замир Лото деген бул сиз да, өзүңүзбү видеодогу? Ооба, мен өзүмүн. Силер Улукбек Карыбек болду да? Ооба. Айтыңыз, кандай суроо бар эле? Замир мырза, сиздин фамилияңыз кандай болуп калат? Фамилиям Дубанаев. Эми сиздердин могу лотереяңыздар лицензия алгансыздарбы, разрешение барбы? Жок эле. Жок болсо кантип өткөзүп атасыз? Бизде спонсорлор бар да, ошолор карап бизге машиналарды алып берет, биз реклама кылып, билеттер сатып оюн өткөрөбүз ошол. Сиз бул жерде кандай спонсорлор ачыктап бере аласызбы, түшүндүрүп? Спонсор дегенде эми документ жагына, машина жагына полный отвечать эткен адам бар да, жооп берген, ошолор машиналарды өздөрү алып келип берет, өздөрү коюп берет. Анан биз билет сатып алып реклама кылып чыгарып. Бул жакта дагы башка тийиштүү адамдар барбы? Ооба. Биз өзүбүз. Документальный сиз жооптусуз, Документальный эми получается мен эфирге мен чыгып аткандан кийин, лицо болуп чыгып аткандан кийин мен жооп берем ага. Түшүнүктүү. Анда ачыктай аласызбы? Кимдер уюштуруп берип атат бул? Аты жөндөрүн айта аласызбы? Тиги аты жөнү инвесторлор. Туугандарым, өзүм тааныштарым да, бул сиздер тааныбасаңыздар деле керек. Кайсы бир олигархтар же чиновниктер жок бартыңыздарда? Жок, андай нерселер жок. Түшүнүктүү. Замир мырза, сиздердин азыркы ушул тийиштүү уруксат кагазыңыздар жок болсо, анан мындай жоопкерчиликтен коркпой эле уюштуруп атасыздарбы? Элдин акчасын, карапайым адамдардын ишеничин мындай кандай болуп калат бул жагы? Эми башында биз мен мурда Москвада өткөргөм. Москвада өткөрүп келип, анан Москвада да ошо мыйзамсыз болуп, ал жакта лицензия туруласа болот экен, бирок баягындай болот экен да. Налоговойду налогту көбүрөөк төлөп калат экенсиң, анан Кыргызстанга келип өткөзөйүн деп Кыргызстанга келгенмин. Кыргызстанга келгенден кийин мен кайра Кыргызстандан чыкпай турган запрет кылып койгон. Ушул лотерея өткөзүп атат келсин, ошого тыюу салынат деп өткөзүп атканда Кыргызстандан чыгарбай койгондо, анан ошол спонсорлорубуз документ турлайбыз деп чуркап, налоговойго барып башка кылып неме кылды эле, кийин кызалап болуп өткөзө берди, документин даярдап койдук. Ошол бойдон кайра өткөзүп атам. Эгер уруксат кагазыңыздар жок болсо, кайсы документти даярдап коюптур? Ошол документ бүтүргөн кишилердин номерин бере аласызбы? Ал кишилер сүйлөшпөй деле алыш керек. Айта бермес кандай эми лицензия жок да, ал ачык эле. Анан жоопкерчиликтен коркпойсузбу? Мындай мамлекеттин тийиштүү органдары сизге бул боюнча суроо талаптарды койсо, жоопкерчилигиңизден мындай мыйзамды тебелеп эле ушундай адамдардын ишенимин суутуп иш-чара өткөзгөнүңүз кандай болуп калат бул? Бул нерсе туура эмес го. Биз деле айгак жактан бир иш кылыш керек болуп эле өткөзүп атабыз. Эми башка бир мен өткөзүп атсам, ладно эле, эми өткөзбөй койсом, бир мен мыйзам бузуп атам, ал башкалар өткөзсө дагы неме кылып атат дегендейчи. Көп эле адам өткөрүп атат, значит болот экен деген ойдо эле дальше улантып өткөзүп атабыз дагы. Буга чейин кайсы бир мамлекеттик органдын тийиштүү кызматтары сиздерге эскертүүлөр бердиби же берген жок беле? Берилген, ооба. Берилсе деле ошону аткарбай баш ийбей атасыздарбы? Баш ийбеген болуп калат, ооба. Абдан таң калып атам сиздин жоопторуңузга. Не болот эми адамдардын акчасы? Адамдардын акчасы ошол оюнду өткөрүп беребиз деп эле турабыз, пока билбейм. Түшүнүктүү. Бул оюнду өткөрүп беребиз деп эле. Ошо түшкөн акчага машина алабыз, баягы бытовой техникалар коюлат. Ошончо 20 машинаны кантип, кайсы акчага алып атасыздар? Таң калып атабыз. Ошол айттым го, спонсорлор бар да, ошол машиналарды алып келип берет, анан машинанын бааларын полный эсептеп чыгабыз. Перекупщиктер барбы ортодо? Ооба. Перекупщиктер булар өздөрү ошо машина сатыш үчүн эле ушундай уюштуруп атышабы? Машинаны акча кылыш үчүн.
Жок, аларда акча бар да, алар машинаны наличкага сатып алат, бизге алып келип берет. Анан кийин биз коюп ойнотобуз да. Рахмат, мейлиңиз, чоң рахмат. Менин аты жөнүм Улукбек, фамилиям Карыбек уулу. Ооба, тааныйбыз. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңыз? Менин атым Абай, фамилиям Кадыралиев. Финансылык рыноктук көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы болом. Финансылык рыногунун эсебинде, ошонун ичинде лотереялар жөнүндө, оюн-жоок маселелери боюнча жанагы мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор маселелери боюнча ишти алып барат биздин отдел. Кат алган келдик жана каттан кийин бир аз суроолорубуз бар эле да. Рахмат келгениңиздерге. Толук бир маалыматтарды мен сиздер аркылуу дагы элге да жеткизип кетким келет. Жогоруда айтылган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова аркылуу же ошол кишинин өзүнүн өздүк баракчалары аркылуу YouTube каналдарында, Instagram барактарында мыйзамсыз оюн-жоок иштерин, лотереялык иштерин өткөргөн экен. Бул боюнча биздин кызмат ички иштер башкармалыгына кат түрүндө кайрылганбыз. Ушинтип көзөмөл интернет баракчаларын көзөмөлдөп жатып, ошол YouTube баракчасында Дени Сак аталышындагы ар кандай акция, лотереяларын өткөрүп аткандыгы тууралуу фактылар менен кошо материалдарды өткөрүп бергенбиз. Азыркы учурда ички иштер органдары аркылуу иш козголуп, күнөөлүүлөрүн аныктоо боюнча иш аракеттерин жүрүп жатат. Материалдардын баарын ички иштер кызматына өткөзүп бердик деп атасыздар да. Кандай иш аракеттер, кандай нерселерди аныктап туруп анан өткөзүп бердиңиздер ал ички иштер органдарына? Сиздердин ыйгарым укуктар кандай, эмне иш чаралар жүргүзө алдыңыздар? Биздин ыйгарым укуктар ошол мыйзамсыз чара көрүү боюнча аныктоо жана президенттин жарлыгы боюнча мыйзамсыз оюн-жоок мекемелерди уюштуруу, мыйзамсыз лотереяларды уюштуруу бул ички иштер органдарына берилген жоопко тартуу боюнча укуктары. Сиз айтып кеткен Самара Каримова боюнча биздин кызматкерлер социалдык тармактарды мониторинг кылып жатып, YouTube каналында мыйзамсыз ошо жана Дени Сак уюштуруу, мыйзамсыз лотерея уюштуруп атканын аныктап, анын призовой фонддорун кандай себептер менен, кандай ыкмалар менен ойнотулгандарын баарын аныктап, биздин кызмат ички иштер органдарына, тергөө кызматына Нелер аныкталды сиздер тараптан? Кандай уюштуруптур? Биринчи эле суроо, Самара Каримованын тиешеси барбы бул ишке? Бул боюнча биз ачык маалыматтардан телефон номерин тапканга аракет кылып, өзү менен сүйлөшкөнгө да аракет кылдык. Бирок өзү менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок дагы. Биз продюсер менен сүйлөштүк, жардамчысы менен. Анын бул Дени Сак лотерея ойноттуруп атканы бул өзүнүн баракчасынан болуп атканына байланыштуу. Бул өзүнүн атынан жасап атканы болуп аныкталып атат. Жана ушул боюнча жанагы канча даана приздерди койгонсуңар, кайсы ыкма менен, кандай жол менен бул адам сиздин лотереяга катыша алат деп ошол суроолорду талап кылып атып жоопту алдык. Ошол жообун эсебинен биз тергөө кызматына материалдар Канча каражат топтоштур? Топтошуу боюнча биз аны аныктай алган жокпуз, себеби дегенде аны укук коргоо органы тергөө ыкмасы менен. Канча транш өткөзүптүр? 2 транш өткөзгөнү анык деп айтылган. 2 траншында 1 даана автоунаа, степ вагон, 1 даана Honda Edix автоунаасы жана 10 даана телефон, 15 даана конверт 2000 сомдук. Ичинде 2000 сомдон сыйлыгы бар. Камерлерчи? Ал боюнча бул кийинки турумдагы эмеси болсо керек. Себеби дегенде бул жеринде жок экен. Ушул боюнча биз ар бир ошо телефон номерлеринен бери биз бергенбиз. Андан кийин укук коргоо органдары аларды суракка чакырып, андан тышкары жанагы анын жолдошу
деп аталган ал кишинин атынан дагы кандай чаралар көргөн боюнча биз маалыматтарды да издеп карадык. Биздин реестрлерде буга чейин эч кандай ал фамилияда же ал фамилияга тиешелүү адамдардын атынан эч кандай уруксат кагазы, лотерея өткөрүү боюнча уруксат кагазы алынган эмес деп жоопторду бергенбиз. Андан кийин азыркы учурда жана силер жана айткан ийгилик ТВ жанагы Кут лото деп дагы өткөрүп атышат. Жана ушул сыяктуу алар боюнча да биз материалдарды топтоп азыр тергөө кызматы менен дагы кызмат өтөп жатабыз. Материалдарды берип атабыз. Бизден реестрден информацияларды чыгарып атабыз да жана атайын биздин мамлекеттик сайты, биздин кызматтын сайтына дагы маалыматтарды чыгарып, бул лотереялардын тизмелерин чыгарып, мыйзамсыз экендиги жөнүндө маалыматтарды берип атабыз. Лотерея жөнүндө мыйзамдын 20-беренесинде так даана көрсөтүлүп турат. Мамлекетке ошол каражаттын баарын кайтарып, аны социалдык жанагындай муктаж катмарга таратуу боюнча. Ошол аракеттерди кыла аласыздарбы? Бул ошол 20-беренеге ылайык өткөзгөн каражаттын баарын мамлекетке кайтарып, анан муктаж үй-бүлөлөргө, социалдык алсыз катмарга таркатууга кандай иш аракеттер болот? Канчалык ушул мыйзам канчалык аткарыла алат? Сурооңузга чоң рахмат, аябай жакшы суроо бердиңиз. Туура айтасыз. 20-беренеде ушинтип жазылып турат. Мыйзамсыз өткөрүлгөн лотереялардан түшкөн каражаттарын Кыргыз Республикасынын бюджетине кайтаруу. Кыргыз Республикасынын бюджетине кайтарганда дагы социалдык жанакы аз камсыз болгон адамдардын социалдык атайын программаларына кетирүү боюнча атайын мыйзам каралган. Бул боюнча 2022 жылдан 2024 жылга чейинки иш аракеттин негизинде 18 миллион 400 миң сом мыйзамсыз лотереялардан түшкөн акчаларды укук коргоо органдары мамлекетке кайтарды. 25 жылдын жыйынтыгы менен азыр эми жарым жылдык жыйынтык менен чогултуп прогноз кылып айта алабыз. Анан эки транштын каражатын кайтарганга кандай аракеттер жүргүзүп, канчалык ишенimдүү болуп бери аласыздар? Азыркы учурда тергөө милдеттүү түрдө кайтат. Тергөө органдары иш аракетин бүтүргөндөн кийин сот чечимдерине чейин, сотко чейин кайрылуу болсо сот чечимдеринин жыйынтыгында мыйзамсыз лотерея эсептелингенден кийин бул түшкөн канча бир тыйын каражатына чейин толук мамлекеттик бюджетке кайтарылат. Канчалык ишенсек болот эми ушуну? Эми убакыт көрсөтөт. Азыр тергөө канча убакыт керек ушуну ашыш үчүн? Мен ойлойм бир ашып кетсе бир 20 күн, бир айдын ичинде иш аракеттер аягына чыгып, уже мыйзамдык ченемдер кабыл алынат деп ойлойм. Биз менен байланыш болуп эме кылып турсаң, мен сиздерге материалдар менен бөлүшүп турайын. Барысбек Батыралиев деген шылуун боюнча азыркы автоунааларды, кымбат автоунааларды жүргүзүп аткан жаранга кандай чара көрүп, кандай иш аракеттер жүргүзөсүздөр? Азыр биз бул боюнча дагы уже иш аракеттер алып барылып атат. Азыркы учурда кайсы стадияда экенин биз тактап билели. Тергөө кызматында иш доследственный проверка жүрүп атат азыр. Ийгилик ТВ деген дагы бирөө бар эле. Тумар ТВ деген бар эле. Ийгилик ТВ, Кут лото боюнча дагы мына иш аракеттер жүрүп атат. Эми биздин кызматкерлер ошол интернет баракчаларды мониторинг жүргүзүүдө чыккан мыйзамсыз лотерея деп көрсө, мыйзамсыз акция деп көрсө, ошонун баарын да анализ жасап, анан кийин кайсынысы мыйзам чегинен чыгып бараткандарын биз мыйзам информация чыгаар менен биз өткөрүп берип атабыз. Мындай чоң биздин кагаз катталсак болобу? Сурак эме кылайынчы, аткаруучу кайсы күн жазгансыз сиз? Ошол күнү жазганбыз, келген күнү. Тактап неме өтөрөйүн. На какой стадии кайсы рассматривать? Сиздин жазганыңыз ким? Бул түшүндүрмөлөр. 11:07 Азыр оригиналын алып келип берет сизге, аткаруучу өзү. Келип да комментарий берсин немелер боюнча.
биздин катка кандай деп бир катар таанышып чыктык. Анан эми мыйзам бузган бир катар моменттерди белгилеп, анан укук органдарын өткөзүп берипсиздер. Бүгүнкү күндө ушул кийинки башка дагы азыркы белгилеген шылуундар боюнча Кыргызстан аймагында эмес, Орусияда жүрүп алып өткөзүп аткандар боюнча дагы ишти күчөтүшүңүздөр керек деп ойлойм. Анткени бирин бассаң экинчи жагынан чыгып, экинчисин жапсаң үчүнчүсү жагына чыгып атат. Ошон үчүн коомчулукка сиздер бирөөсүнө катуу жазаны көрсөтүп, мамлекетке кайтарып, коомчулукка ошону көрсөтүп, мына шылуундар элди алдаган үчүн акчаны кайтардык. Мына бул адреске берип атабыз деп расмий сиздердин мекеме көрсөтсөңүздөр, анан башкаларга кесип сабак болуп, кой эртең бизде тескей турган, сурай турган мамлекеттик органдар бар экен деген нерсе алардын аң сезимине келет деп ойлойм да. Туура айтасыз. Ошол кызыктырып аткан белектер чын эле коюлдубу? Чын эле ошол баягы ээсине жеттиби? Ошо жеткенде кандай этаптар менен келди? Аны кандай шарттарда аткарыш керек эле? Баарысы сиздер тараптан эреже бекитилет да. Ошол эреженин алкагында гана ала өткөзүш керек. Мисалы, ошо жана мыйзам боюнча биздин разрешенияларда, уруксат кагазда 12 пункттан турган эреже берет. Анын ичинде лотереянын аталышынан баштап кандай приз коюлду, кантип, кайсыл убакытта, кайсыл жерде өткөрүш керек, кандай эфир болот, баары жазылат. Ошондой эле жанагы приздерди тапшыруу мөлөтү да көрсөтүлөт. Мыйзамда 90 күн каралган. Мисалы кээбирки катышуучулар, уюштуруучулар эфирди өткөргөндө жеңүүчүгө байланышат дагы, телефону өчүк болуп калса эле уже кийинки жеңүүчүнү аныктап баштайт да. Бирок ал жеринде биз эң карай турган жерибиз ошол эрежени карашыбыз керек. Жарандарда элементардуу жанагы айырмасын билбей атпайбы? Ооба, ошол. Кайсы кесиптик, кайсы кызыктыруучу, кайсы мамлекеттик, анын баарын билбей эле лотерея десе эле жанагында кызыгып алып атышат да, чогуу алданып калып атышат. Чоң рахмат сиздерге. Бул боюнча ички иштер кызматынан 20 күнүн алкагында сиздерге чыйынтык чыкса, анда бизге кабарлайсыздар. Коомчулукка дагы ушул боюнча көрсөтүп коелу, кандай жыйынтык. Сиз дагы сыяктуу чыгарып жеткирип алабыз бизде элге. Чоң рахмат сиздерге, мейли ийгилик. Урматтуу көрөрмандар, азыр өзүңүздөр күбө болгондой лотереядагы ушул буга чейин ишмердүүлүк жүргүзгөн, буга чейинки чыгарылышыбызда көрсөткөн суроолорго жооп алдык. Бүгүнкү күндө Жалал Абадта ушул ички иштер кызматында маселе каралып атыптыр. Алар кандай деп, эмне деп жооп берер тууралуу азыр расмий жооп бериле экен. Бирок иш козголуп, тийиштүү мындай бир аракеттер жасалып аткандыгын белгилешти. Эми негизи эле урматтуу көрөрмандар, жалпы эле айтам да, ушул лотерея өткөзүп аткан шылуундарга эч бир мындай көңүл бурбасаңыздар, алар бүгүнкү күндө ушу сиздердин юридикалык же финансылык мыйзамдардан мындай алсыз экендигиңиздерди пайдаланып кээ бир адамдардын анан өздөрү ушул жеке кызыкчылыкка, жеке ушул чөнтөгүн толтурууга аракет кылып аткан иштерин байкап атабыз. Ошого бүгүнкү күндө бир дагы лотереяга ишенбеңиздер, аларга мындай бир өзүңүздөрдүн каражатыңыздарды жумшабаңыздар. Анан урматтуу көрөрмандар, биздин баракчага жазылыңыздар, пикир жазып бөлүшүңүздөр. Башка ушул лотереяга кызыгып аткан адамдарга лотерея алып, мындай бир ошо менен алек болуп жүргөн адамдарга биздин чыгарылышты жиберип коюңуздар.